Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Аскер жашоосун чагылдырган мекенге кызмат көрсөтүүсү бүгүн Ала Тоо окуу борборундабыз. Ала Тоо окуу борборунда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскери институттун 4-чү курсунун, тактап айтканда бүтүрүүчү курстарынын курсанттары талаа машыгууларына чыгып, өзүнүн алган теориялык сабактарын бышыктоо максатында практика жүзүндө тоодо машыгуу өткөрүүдө. Ал жакта күжүрмөн техниканы айдоо жана ок атуу менен коштолууда. Бүгүнкү күндө талаа машыгууларында ок атуудан сабактарынан теориялык алган билимдерин практикалык жүзүндө аткарууда. 4-чү курстун өздүк курамы бүгүнкү күндө 42-чи окуу зоодо аткарууда. Жалпы теориялык алган билимин практикалык жүзүндө жакшы деңгээлде көрсөтүүдө. Бул практикалык сабактар бүткөндөн кийин уже мамлекеттик экзаменге дайындануу башталат. Мамлекеттик экзаменди ийгиликтүү тапшырышы менен алар уже өздөрүнүн кызматын офицердик катарда өтөп баштайт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкап тургандай, көрүп тургандай, бүгүн аскер институтунун жоокерлери, курсанттары дал ушул күжүрмөн техникадан ок атуу машыгуусун аткарышууда. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан, өзүң көрүп жаткан машыгуу туурасында айтсаң. Бүгүнкү аскердик талаа чыгуусундагы өткөрүлүп жаткан күжүрмөн ок атуу курсу боюнча биз бул 4 жыл бою даярданып келдик. 4 жыл бою даярданып келген тажрыйбабызды бүгүн иш жүзүндө көрүп жаткан учурубуз. Бул күжүрмөн техникалары менен атуудагы жана ошондой эле пистолет Макаров тапанчасы менен атуудагы өзүбүздүн билимибизди тастыктап жаткан учурубуз. Анткени бул биздин акыркы курсубуз. Бул 4-чү курсту бүткөндөн кийин келечекте жоокерлерге барып ушул эле техникадан, ушул эле тапанчалардан, ушул эле курал жарактардан сабак өтөбүз. Жана ошону биз өзүбүз бул жерден бышыктап, өзүбүздүн күчүбүздү далилдеп жаткан учурубуз. Анан сиз ушул канчанчы жолу ушул күжүрмөн техникадан чыныгы курал менен ок аттыңыз? Бизде көп эле жолу болду, эсте деле жок. Биз көп машыгууларда болдук, балыкчыда болдук. Рубеж 2021-де ал жерде көп жолу эле аттык. Бул бизге теория жүзүндө окуганды, бул сөзсүз, бул практика жүзүндө далилдешибиз керек. Өзүбүздүн колубуз менен ошол нерсени сезип, ошол нерсени, ошол үндү угуп, ошондо гана биз күжүрмөн даярдыкта болобуз деп эсептейм. Өлкөгүз үчүн эмнеге даярсың? Мамлекет үчүн? Мен бул окуу жайга тапшырып жатканда ант бергем. Өзүмдүн мекенimдин астында, ата энемдин астында ант бергем. Эгерде мекеним үчүн өз жанымды дагы аябууга ант бергем. Мекеним, эгерде мен жашоом, өмүрүм мекен үчүн керек болсо, мен өмүрүмдү аябайм. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта аскер институтунун жоокерлери күжүрмөн техниканы айдап өздөрүн сынап жаткан убага. Алган билимдерин тастыктоо максатында дал ушул күжүрмөн техниканы, сооттолгон техниканы айдоодо дагы бир өзгөчө белгилери бар. Себеп дегенде биз айта кетели. Бул жолдун ортосуна коюлган бул тоскоолдуктар эмнеге коюлган деп ойлойсуздар? Бул тоскоолдуктар ушуга тийбестен күжүрмөн техниканы курсанттар айдап өтүүсү керек. Бул военный тил менен айта турган болсок, аскердин тили менен айта турган болсок, бул жарылуучу заттар мына ошого тийбестен атайын норматив тапшырышат десек. Ушул нерсени курсанттар толук үйрөнгөн соң Кыргыз армиясынын күчү дагы да бекемделе берет деген ойдобуз. Бүгүн биз Ала Тоо окуу борборунда күжүрмөн техникаларды айдап жатабыз. Аскер институтта болгон алган теория билимибизди практика жүзүндө күжүрмөн машиналарды айдап, жана ошол билимибизди бекитип, аскер бөлүктөргө түшкөндө күжүрмөн тапшырмаларды, Кыргызстандын коопсуздугун камсыздоо үчүн күжүрмөн тапшырмаларды аткаруу биринчи максат. Күжүрмөн техникаларды аскер институтунун күжүрмөн планына ылайык 1 жылда 2 жолу айдап турабыз.
анда түрдүү анда ар кандай упражнениялар болот узактыгына жараша. Мисалы бүгүн биз 4 километр айдадык. 4 километр түз эле жерден айдабастан ар кандай тоскоолдуктар болот. Ошол тоскоолдуктардын баарын баага тапшырып, билимибизди бекемдейбиз. Бүгүн күчүрмө машинаны айдоодо өзүмдү 5 деген деңгээлге тапшырдым деп ойлойм. Аскер институту аяктаган соң өзүмдү улуттук гвардияда кызмат өтөгүм келет. Ушул жактан алган билимимди ошол жактан колдонуп, дагы Кыргызстандын өнүгүшү үчүн өзүмдүн салымымды, күчүмдү кошууга даярмын. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн, коопсуздугун сактоого даярданып турушубуз керек. Дагы бир максатым бул аскер адам болгондон кийин бутаны жок кылуу, октарларын аз эмес менен үнөмдөө сапатын, үнөмдөө максатында. Биз толук кандуу үйрөндүк деп ойлойм, анткени биз 1 ай мурун аскердик такшалууга барып келдик. Өзүбүз Ош шаарында аскердик такшалууда болдум. Ал жерде бияктан алган билимим, тажрыйбам жардам берди. Эки миң жыйырма экинчи жылдын 25 мартында Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин атайын багыттагы элиталык 52-806 аскер бөлүгүнүн түзүлгөн күнүнө карата аталган бөлүктүн аскер кызматчылары жашыл беретти алуу укугуна сыноолорду да өтүштү. Молодец. Даярсың, давай. Ташпа, автоматың бар артта. Кой бер, кичине тартпа. Аскер кызматка 2018 жылы келгем. 2019 жазында бүтүп, Скорпион аскер атайын багыттагы бригадасына келип, кызматка 2019 жылдан баштап бул жерде кызмат кылам. Бул бүгүнкү күнгө даярданганыбыз жашыл беретке тапшырууга. Буга чейин даярданып, биринчи этапка дагы физо жагынан даярданып, теориялык жагынан даярданып, өзүбүздү даярдап, моралдык жагынан даярдап, физикалык жагынан даярдап, ушул күнгө келип даярданып, 3 этабын өтүп, бүгүнкү күнү 3-чү этапка даярданып марш бассак болот, ар кандай тоскоолдуктар менен. Сөзсүз жеңиш керек болот. Бул бир тапшырдың аягын до конца алат да, бул унутулуп калбайт. Мисалы, соревнованияларга барганда бирди алып келсең, же экини алып келсең, ал бир убакыттан кийин унутулуп калат да. Эч ким билбей атат. А бул жашыл беретти алыш үчүн мындай күч керек, моралдык жагынан да даяр болуш керек да. Бир тапшырдың, кудайым буйруса өтүп кетсең, бул көпкө чейин калат да, унутулбайт да. Жашыл беретти кийип алсаң, башкалар көрүп, мындай сыймыктанып, мындай кандай десем, мен да ушул байке болоюн деп даяр болупчу. Бул күнү 10дон ашык талапкерге физикалык жана психологиялык туруктуулук менен бекемдикти текшерүү жүргүзүлдү. Ал эми коюлган сыноодон өтүү үчүн атайын багыттагы бөлүктө 1 жылдан кем эмес үлгүлүү кызмат, кылдат медициналык жана психологиялык тандоо, спецназдын программасы боюнча окуу предметин камтыган теориялык экзаменден өтүү талап кылынган. Ой, красавчик! Молодец! Шашпа! Ой, красавчик! Молодец! Кичинекей жазымда кыялданчумун именно Скорпионго келем деп, интернеттен көп көрүп, ошого кызыгып, чоңойгондо сөзсүз именно спецназда кызмат кылам деп, Скорпион балдардын арасында катарында болом деп кыялданчумун, даярданчумун, өзүмдү даярдап. Кудай буйруса 30-мартта ден чачта тапшырган береткамды кийем. Сыймыктанам ушундай бригадага келип кызмат кылып аткандачы. Жаш өспүрүмдөрдү призывать этем бияка келип кызмат кылууга. Кыргызстан боюнча 1-орунда турат Скорпион. Ошо. Красавчик! Мекенге кызмат кылам. Скорпион алга! Тесттин практикалык бөлүгүнө байланыш, тактикалык ок атуу жана инженердик даярдык, радиациялык, химиялык жана биологиялык коргоо боюнча ченемдерди аткаруу менен 10 чакырымга марш-бросоктун талаатыруу аткарылып,
тоо тилкесин, тоскоолдук тилкесин жеңүү менен бирге бир катар кошумча сыноолор кирди. Şu asker bölükü салат кестен бери кызмат кылып келатам. Şu көп жылдан бери şu жашыл берет бул кыялым болчу. Şu кыялым буюрса орундалды, канча жылдан бери аракет кылып, şu даярданып кылып жүргөнбүз. Бул экинчи жолу. Мурункусунда дагы экинчи этаптан өтүп алганбыз. Кичине теориядан даярдыктан мен буюрса быйыл да аябай кичине даярданып ниет кылып буюрса кыялыбыз орундалды. Көп жылдан бери кыялданып, салат кестен бери кыялданып келаткан кыялыбыз орундалды. Кудайым буюрса, ар бир өзүнүн эме оорчулугу бар экен. Ар бир жердин баткакта өзүнүн оорчулугу, тиякта девиатородо өзүнүн кыйынчылыгы, бул полосада өзүнүн кыйынчылыгы бар экен. Даже перенос раненыйды дагы ал жерден ар бир өзүнүн кыйынчылыгы бар. Ар кандай да аны өтмөйчө өзүң сөз менен жеткире албайсың да, өтүп көрүш керек экен. Буга чейинки ошо. Сынактын кульминациялык жана ошол эле учурда оор тепкичинин бири эр азаматтын күч кубаты, мушкердик сапатын текшерүү максатында тажрыйбалуу спецназдар менен спарринг болду. Asker bölükte spetsnazda жашыл беретке тапшыруу үчүн 4 этаптан турат. Биринчи этап калоочу, офицер, прапорщик, сержант, жоокер рапортун жазат. Ошол рапорттун негизинде совет немеси бар, зеленый беретчиктердин. И ошонун негизинде биз кабыл алабыз. Бул биринчи этап. Экинчи этабы өздүк курам эртең менен саат 6-да келип, эгер 6-дан кечиге турган болсо, ошол өздүк курамдан кандайдыр офицер тапшыруудан алынат. Адан тышкары ошол келгенде эртең менен турник тартуусун текшеребиз. Адан тышкары 100 метрге чуркоо. Адан тышкары кол ыкмасын тапшырат. Биринчи кол ыкма бул курал жарак менен, экинчи кол ыкмасы бычак менен көрсөтөт, үчүнчү кол ыкмасы куралсыз. Үчүнчү этапка бул практический этап. Каждый офицер, прапорщик, жоокер өзүнүн билимин жогорку деңгээлде көрсөтөт. Тактикалык даярдоо, ок атуу даярдоодон, байланыш каражатын, инженерлик даярдоодон өткөндөн кийин 4-чү этапка өтөт. 4-чү этап бул 10 километрдик чуркоо. Анын ичинде тоо даярдыгы бар, инженердик даярдык, ок атуу, ошол талаптарды өтүп келгенден кийин ошол убактысына жеткенде ошол офицер же прапорщик, жоокер татыктуу деп өтөт деп неме алабыз. Бардык сынактан ийгиликтүү өткөн аскер кызматчылары өздөрүнүн көптөн күткөн жашыл беретин 30 март 52-806 аскер бөлүгүнүн түзүлгөн күнүнө алышат. Жалпысынан катышуучулар 40-тан ашык болду. Ушул этапка келгенче 11 адам, офицер, прапорщик, сержант 11 адам тапшырылды. Мурун буга чейин кандай өткөрсөк, ошол эле немеде өткөрүлүп, мен аябай кулпума толуп, сиз айткандай баардыгы жакшы өткөрүлдү, жогорку деңгээлде. Бул убакка өткөрүлгөн себеби 1994 жылы 30 мартта спецназ аскер бөлүгү түзүлгөн. Ошого карата 30 мартка чейин бул жашыл беретке тапшырууну өткөрүп, 30 март күнү аскер бөлүктүн туулган күнүнө карата ошол ийгиликтүү өткөргөн офицер, прапорщик, жоокерге ушул жашыл беретин тапшырабыз. Ошонун негизинде өткөрүлөт.
2022 жылдын 9 апрелинде Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 52-806 аскер бөлүгүнүн аймагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрүнүн курамында Казакстан Республикасындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча милдеттерди ийгиликтүү аткарган аскер бөлүктүн өздүк курамын сыйлоо иш-чарасы болуп өттү. Террористтик коркунучту жеңүүгө жардам берүүгө өтүнүчүнө дароо жооп кайтардык. Талип Талантбек Медербекович, Коргоо министрлигинин генералдык штабтын атайын операция күчтөрү башкармалыгынын башкарчысы. Кыргыз Республикасынын президентинин куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын указы менен аскер бөлүктүн 150 аскер кызматкери Казак Республикасына тынчтык миссиясын орнотуу үчүн күчүрмө тапшырманы аткарып келишкен. Бүгүн өзүнүн артыкчылыгын көрсөткөн аскер кызматкерлерин президент Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жана Коргоо министри тарабынан сыйлоо аземи жүрүп жатат. Бул сыйлоо аскер кызматкерлеринин ата мекенге кызмат кылуусун дагы шыктандырат. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кырдаалдык борборунун башчысы Адилет Жанузаков жана 52-806 аскер бөлүгүнүн аскер кызматчылары катышты. 2022 жылдын 7 январынан 14 январына чейин Казак Республикасына кызматтык милдеттерибизди аткарууга ушу 52-806 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы барып келгенбиз. Ошого байланыштуу азыр ушу салтанаттуу аземге өздүк курамды сыйлоо үчүн Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин сыйлыктарын алып отурабыз. Мындан ары дагы Кыргыз Республикасынын Коргоодо өзүбүздүн күчүбүздү, салымыбызды кошуп келебиз жана коргоого ар дайым даярбыз. Эске салсак, ушул жылдын январ айында жамааттык коопсуздук келишим уюмуга мүчө мамлекеттердин тынчтыкты сактоочу күчтөрү Казакстандагы стратегиялык объектилерди кайтарууну жана коргоону ишке ашырган. Кыргыз аскер кызматчыларына Алматы шаарындагы ТЭЦ-2 кайтаруу милдети жүктөлгөн.